Илгери бир адам аңуулап жүргөндө абдан жакшы көргөн аты өлүп калат. Ал аябай тынчсызданып, кыйналып, өлгөн атын жаңы атка алмаштыргысы келбейт. Ал абдан чебер мерген болгон эле. Жана аты өлүп калгандыктан улам аңчылыктарга толук катыша албагандыктан өзүнүн карамагындагы уруу ал үчүн жапа чегип баштайт. Бир күнү жетекчи аны чакырып алып: "Билем досум, сен атыңды абдан жакшы көрчүсүң. Тирүү адам өлгөн атка ээр токубаганы жакшы, бирок сен дагы эле минип жүргөнүңдү көрүп турам. Эгер жашооңдо ийгиликсиздикти каалабасаң, анда өлгөн атыңдан түшүп, тирүүлөр менен жүрүү үчүн жаңы атты алууга убакыт келди." Ошентип ал адам жол башчысы айткан сөзүн көңүлүнө түйүп, көп өтпөй өзүнө жаңы ат алды. Ошондон бери жол башчынын өлгөн атты минип жүрөрбү деген акылмандыгы айтылып келет. Биздин дагы айлана чөйрөбүздө көптөн бери кубаныч тартуулабаган, балким жумушубуз, мамилелер же кандайдыр бир эскерүүлөр болсо, аларды таштап жаңы жашоого убакыт келди.